Көл таң программасы түз эфирде уланууда. Бизге жаңыдан кошулган теле көрүүчүлөрүбүзгө кутмандуу куш убактан каалайбыз. Студиябыздын дагы мейманы бар. Көл таң программасынын алкагында биз элдик таланттарды эфирге чыгарып, алардын талантын элге көргөзүп келебиз. Бул жолку биздин студиябыздын мейманы болсо Баяман Ильязов деген биздин кичинекей жигитибиз. Номер 11 гимназия мектебинин 2А классынын окуучусу. Жана дагы дал ушул Баямандын алдыга эл алдына чыгып, талантын элге тартуулоосуна жана ошондой эле көптөгөн ийгиликтерге жетишине салымын кошуп келаткан эжеи Маденова Марина Турдубековна бизде мейманда. Саламатсыздарбы? Кутман таң. Саламатсыздарбы? Саламатсыңбы, Баяман? Таңкы маанай жакшыбы? Жакшы маанайда келип алдыкпы? Эң сонун. Мынакей сиздерди студияга чакырганыбыздын дагы негизги себеби азыркы учурда мынакей Баямандын шоусу кесилип, 8 март айымдардын эл аралык күнүнө карата биздин Каракол шаарындагы Касымалы Жантөшүп атындагы музыкалык драма театрда концерт болуп өткөн. Дал ошол концертте дагы Баяман эл алдына чыгып, ырдап шоусу кесилип отурат. Андан сырткары окуу керемет долбоору бар. Окуйбуз, жаратабыз жана изилдейбиз конкурсуна дагы катышып, ал жактан областта 1-чи орунду алып отурат. Биз мына бүгүн ушул Баямандын жетишкендиктери тууралуу кеп кылмакчыбыз. Алгач, Марина эже, сиз Баяман тууралуу айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Ыйык орозо айы менен куттуктайм. Орозоңуздар кабыл болсун. Баяман өзү абдан таланттуу, кичипейил, элпек, тың балдардын бири. Быйыл ошол республика тарабынан, министрлик тарабынан уюштурулган ошол окуу керемет долбоорунун алкагында жүргүзүлгөн ошол окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз конкурсуна катыштык. Бул конкурс биздин бул 2-чи жолу катышып жаткан учурубуз. Былтыр да катышып, ошол шаарда, областта жана республикада 1-чиликти багындырганбыз. Быйыл дагы ошол конкурска катышып 3 окуучу катышкан. Ошолордун арасында окуучум Баяман дагы бар. Анан буюрса өздөрүнүн ошол талантын белгилеп, быйыл дагы ошол шаарда жана областта 1-чиликти алып отурабыз. Бул Баямандын алгачкы ийгиликтеринин бири болсо керек. Баямандын өзүнөн да сурай кетеличи. Баяман, ушул конкурска кандай болуп катышып калдың, кандай даярдыктан өттүң? Биз негизи аракеттенгенбиз, 1-чи орун алып, областтын 1-чи орун алганына сүйүнгөнбүз. Канчалык даярдандыңар бул конкурска катышууга? 1 ай. 1 ай катыштың, Анан бул эле конкурстан сырткары ырдап да келесиң, Анан өзүң жөнүндө айтып кетсең, канча жашыңан бери ырдап калдың? Бул талант кимден өттү болду экен, үйдө кимдер ырдайт? Мен негизи 3 жашымдан баштап ырдачумун. Атам да ырчы болчу. Атам экөөбүз чогуу ырдачу. Анан мен 8-ге чыкканда апам сен ну ырдачы деп ырдап калган, анан хит болуп чыккан. Буюрса дагы алдыда дагы көптөгөн конкурстарга катышып, жеңиштерге ээ болосуң деген ишеничтемин. Өзүң айткандай, эң популярдуу ырчылардын катарына киресиң деп ойлойм. Азыр болсо бир аз тыныгуу жасап алалы деп турабыз. Марина Турдубековна менен жана ошондой эле Баяман Ильязов менен бир нече минутлардан кийин кызыктуу маектерибизде улантмакчыбыз. Азыр болсо жагымдуу музыкалык чыгармага кезек берели, андан кийин маегибиз уланат. Музыкалык тыныгуудан кийин биз программабыз алдына көздөй улантабыз. Студиябыздын меймандары дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Бүгүн номер 11 гимназия мектебинин 2А классынын окуучусу, окуу керемет долбоорунун 1-чи област боюнча 1-чи орунун жеңүүчүсү бизде Баяман Ильязов жана Марина Турдубековна маек курууда. Бүгүн болсо Баямандын ошол жетишкендиктери, ийгиликтери тууралуу кеп куруудабыз. Анан жогоруда ошол окуу керемет долбоору боюнча да Марина Турдубековна
Турдубековна кыскача айта кетти. Анан Марина Турдубековнаны мен билгени окуучулар менен ушунчалык көп иштерди алып барат, алардын таланттарын эл алдына алып чыгууга көп салымыңызды кошуп келесиз. Анан ушул Баямандын окуу керемет долбоорунан сырткары дагы ырдап жүргөнүн баарыбыз билебиз. Каракол шаарына аз-маз болсо дагы популярдуу болуп аты чыгып келатат. Анан ырга шыгы бар экендигин кайдан байкадыңыз? Анан сиздин дагы ошол салымыңыз чоңго дейм ушул эл арасына чыгышына. Баяман музыка сабагынан өзү мындай абдан жакшы ырдап, шыгы бар да. Анан ошол апасы соц тармакка бир видео жүктөгөн экен. Ошол жерден байкап калып, абдан сонун ырдады да, бир башкача, баягы сабактан тышкары да. Анан мамасына дароо кайрылдым. Ушу Баямандан бир нерсе чыгат, жакшы ырдайт экен, үнү бар. Мүмкүн баягы ырларга оон жаздырып бересиздерби десем, алар да ойлонуп жүрүшүптүр. Ооба ошондой минусовка деп коет го, ошонусун жаздырып берели деп жүрдүк эле деп, анан мен сунуш киргизип калдым. Ошол биздин мектепте ошол 8 мартка карата баягы чакан концерт болот эле, мүмкүн мектептин алдына ошол чакан концерттерге чыгып, баягы мүмкүн көнө берсе депчи. Дегичекте эле ага чейин эле ошол баягы ыр жаздырып жүргөн жерден бул Баяманга чакыруулар келип калыптыр, Баяман. Анан ошол биздин драм театрда айымдарга арналган кечеде ошол концертте тушоосу кесилип, абдан сонун Айылым деген ырды ырдап берди. Баягы мен көрүүчү катары отуруп ошол жерден менин окуучум деп сыймыктанып сүйүнүп отурдум. Анда анда келиңиз, Баяманга кезектер эле. Азыр Баяман бизге дагы өзүнүн атайын даярдап келген музыкалык чыгармасын дагы аткарып берет. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиң, Баяман? Айылым деген ыр. Кызыксаң келгин айылга, кызыктуу кышы жайында, жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда, жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда. Айылым алтын бешигим, алым ашкыс коттун кешигим, аппак гүлгө оронсун ардайым адыр тегизим. Тоолоруң айды көтөргөн, жылдыздар болуп өңөргөн, бактылуу кандай адамдар керемет жерде төрөлгөн, бактылуу кандай адамдар керемет жерде төрөлгөн. Айылым алтын бешигим, алым ашкыс коттон кешигим, аппак гүлгө оронсун ардайым адыр тегизим. Айылым алтын бешигим, алым ашкыс коттун кешигим, аппак гүлгө оронсун ардайым адыр тегизим. Азаматсың, Баяман, эң сонун музыкалык чыгарманы аткарып бердиң бизге. Анан жогоруда айтып кетти, Баяман, атам дагы жакшы ырдайт, атам менен дагы ырдап жүрөбүз депчи. Анан ушул оюңда барбы, атаң менен дагы дуэт аткарып, ырдасак деген оюңда барбы? Атаң дагы колдоо көрсөтүп бул сунушту дагы киргизсе керек, же ойлоно элексиңер? Ойлоном. Буга чейин атаң менен кайсыл жактарда ырдап жүрчү элеңер? Кандай ырларды аткарып жүрчү элеңер? Burada Akçı'nın ırda çok men unutup kalıp. Эң сонун. Марина Турдубековна, айтсаңыз, мынакей, чындыгында эле таланттуу балдар менен иштеп, аларды эл алдында чыгарып, талантын элге тартуулоо дагы бул жакшы бир самалык тартуулап, мына ушул сиз Баяман окшогон окуучуларыңызга стимул тартуулап келсе керек. Анан өзүңүз тууралуу да айтып кетсеңиз, Баямандан сырткары дагы таланттуу окуучуларыңыз тууралуу, алардын ийгиликтери, жетишкендиктери тууралуу да айтып берсеңиз. Негизи мугалим бул окуучуларды сүйгөндө гана иши алдыга жылат деп ойлойм. Мугалим бул жаратман, чыгармачыл, заманбап,
санарип мугалим ар тараптан баягы окуучулардын заманына жараша азыркы баягы заманбап мугалим болууга дагы тийиштүүбүз да. Анан ошол ар бир класста ошол таланттуу окуучулар бар деп ойлойм. Мүмкүн ошол бийге болобу, комузукка болобу, спортко болобу, ырга болобу дегендей. Анан ошол мугалимдер ошону байкап, эл алдына чыгарганга бир түрткү берип турса, жакшы болот деп ойлойм. Анан окуу керемет долбоору боюнча дагы айтып кетсеңиз, бул мунун максаты эмнеде? Буга кимдер канча жаштан өтүп катышышууда? Баяманды дагы кандай болуп тандап алып калдыңыз? Бул конкурска катышуусуна эмне түрткү берди дегендей? Бул окуу керемет долбоору ошол мугалимдер бир 3 жылга жакындап калды окшойт. Баягы окуп, семинарларга катышып, ошонун алкагында окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз деген конкурс жүрүп жатты. Анан былтыр окуучуларым анда 1-класс эле. Анан катышып көрсөкпү деген ойдо, баягы күчүбүздү сынап көрөлүчү дедим. Анан бирок көпкө ойлондум. Окуучуларым өзү кичирээк болсо, 1-класс болсо алып кете алабы депчи. Анан бир максат койдук. Мейли ошол балдарымдын күчүн сынап көрөйүн, өзүбүздү сынайлы деген максатта. Анан окуучуларым ошол 3 окуучуну алдык. Бул конкурс ошол 6 жаштан бир 13 жашка чейин болуш керек да. Анан 3 окуучуну алып, былтыр ата-энелердин жардамы менен биргеликте даярдандык. Ал убакта да ошол 1 ай даярдандык окшойт. Бул конкурс балдар абдан кызыгат. Анткени өзлөрү изилдеп, өзлөрү бир нерсени жаратып, былтыркы ошол темабыз талкандан улуттук момпойсуларды жасоо болчу. Анан жакшы чыкты, буюрса. Биз ошол ар бир конкурска катышып жатып, өзүбүзгө бир баягы максат коебуз дагы. Ошол конкурска катышкан соң жакшы бир жетишкендиктерге жетишсек деген ойдо болуп, анан буюрса ошол 1-класс болсо дагы ошол окуучулар менен шаарда, областтан, анан республикада биринчиликти багындырдык. Анан быйыл бир аз чоңоюп калышты 2-класс. Анан былтыркы катышкан 3 окуучум класска абдан үлгү болду. Буларды шыктандырды десем болот. Анан дагы 3 окуучу, башка 3 окуучу катыштырып көрөйүн деп, ошол 3 окуучунун арасында дагы Баяман бар. Баяман өзү абдан тың, так десем болот да. Анан бул конкурс негизи ата-эне, мугалим жана окуучу ынтымактуу, бирдиктүү иш алып барса, жакшы жетишкендиктерге жетет деп ойлойм. Мугалим биякта багыттоочу катары башында, сап башында турат. Окуучу өзү изилдеп, окуп, жаратып, буга баягы ата-энелер дагы бир көмөкчү болот. Анан буюрса, быйыл дагы жакшы максат койдук эле, балдарымды шыктандырып, эмгек кылышыбыз керек депчи. Анан ошонун арты менен быйыл ошо шаарда дагы, анан областта да биринчиликти алып отурабыз. Сүйүнүчүбүздө чек жок. Эң башкысы ошол балдарымдын ийгилиги мага да бир чоң кубаныч тартып алат десем болот. Республикада да ийгиликтерди каалайлы, Баяман. Республикадагы дагы кызуу даярданып жатсаңар керек. Ушул конкурс боюнча, кандай даярдык көрүүдөсүң? Биз негизи тексттерди жатамбыз, изилдеп, окуганбыз, жаратканбыз. Эмнелерди жараттыңар? Ошол боюнча да айтып берчи. Темабыз кургатылган мөмө-жемиштерден эме гүлдөрдү жасаганбыз. Ар түрдүү. Жанагы иштерденчи. Биздин темабыз ошол кургатылган мөмө-жемиштердин адамдын организмине тийгизген таасири деген теманын үстүндө быйыл иштедик. Мына ошондон ар кандай жемиштерден бир нерселерди, ден соолукка пайдалуу нерселерди жасайт турбайсыздарбы? Ошол эле учурда, бир эле учурда окуп, ошону менен катар бир нерселерди жасап, бул дагы кадимкидей чындыгында окуучуга шык берип турбайбы эң сонун. Анан өзүң жөнүндө дагы айтып берсең, Баяман,
ырдаганды абдан жакшы көрөт экенсиң, бош убактыңда дагы ырдагандан сырткары эмнелерге кызыгасың, бош убактыңды кандай кылып өткөрөсүң? Мен чоңойгондо мыкты ырчы болгум келет. Ал болсо мени бүт баары тааныган ырчы болоюн деп чоңойгум келет. Демек, Кыргыз Республикасына таанымал мыкты чыгаан ырчылардын катарына кошулсам деген кыялың бар турбайбы? Эң сонун ошол кыялдарың орундалсын дейли. Анан ырларды сага ким тандап берет? Мына ушул Айылым деген чыгарманы жогоруда бизге аткарып бердиң, мына ушуларды ырда, ушуларды жатта деп үйдөгүлөр дагы жакшы шык берип сага жардам беришет турбайбы? Анан көбүнчө кандай ырларды ырдагың келет? Көбүнчө Бекжан Темирхандын ырларын жактырат турбайсыңбы? Ошол ырчылардын арасынан кумир туткан ырчыларың кимдер? Кайсыл ырчыларды жактырып алардын ырын ырдайсың? Мен Байел Орозматов, Сыймык Байшекеевдин бир ыры бар, ошону ырдайм. Эң сонун. Демек чындыгында эле кичинекей жаштардын арасында Бекжан Темирхандын ырлары дагы өзгөчө популярдуу болуп, алардын ырларын дагы көбүрөөк аткарууга аракет кылышат экен. Андан сырткары дагы өзүң айтып кеттиң, Сыймык Байшекеевдин дагы айрым ырларын ырдап жүрөм деп. Анда бизге азыр дагы бир ыр ырдап бересиң? Кайсыл чыгарманы аткарып бересиң? Алтын менен деген ыр. Бул чыгарма анда жалпы Баямандын апасына, жалпы эле бизди көрүп отурган телекөрүүчүлөрүбүздүн урматына, апакелердин, энекелердин урматына жаңырсын, энекем деген аткачты ырды азыр бизге Баяман Ильязов аткарып берет. Койгондой мезгил сизге жүгүн артып, самайың былтыркыдан агыш тартып, инеке кагылайын картайбасын, өмүрдүн кайыгында барат калкып. Инеке кагылайын картайбачы, самайың калыптыр го агыш тартып. Ай, алтын энем, мен үчүн канча чачың агарды экен. Энелер бар бул дүйнөдө аста-аста, чайып албай кармалган сыйт тең салмакта. Калыстыгы жок болсо эгер эденердин, о дарылмак жер шарыбыз бир заматта. Калыстыгы жок болсо эгер эденердин, о дарылмак жер шарыбыз бир заматта. Ай, алтын энем, мен үчүн канча түйшүк тарттың экен. Өмүрдүн шамын бизге эне жаккан, кабагым кашым дебей баттап баккан. Эненин асылдыгын сыйлайлычы, мени да сени дагы эне тапкан. Эй, алтын энем, мен үчүн канча чачың агарды экен. Эненин ыйыктыгын бартайлычы, кадимки Манасты да эне тапкан.
Азаматсың. Азаматсың, баракелде. Мынакей бүгүн Баяман биздин студиябызга эң алгач болуп келип отурат, телеканалдарга дагы биринчи жолу интервью берип отурат, андыктан бир аз сүрдөп жаткан чагы, Баяман, Кудай буйрса, кийин дагы көптөгөн мына ушундай талантыңды көргөзүп эл алдына чыгып көнүп каласың деген ишеничтебиз. Азаматсың, сага ийгиликтерди каалайлы, ой максаттарың орундалсын, жакшы окуп, мына ушул талантыңды дагы эл алдына алып чыга бер. Ал эми сиздерге азыр эркин микрофон бере кетейин, Марина эжеке, сиз дагы өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз болот. Ар бир окуучу таланттуу, ошондуктан ата энелери дагы баягы кайдыгер карабай, азыр эми өнүккөн заманда ар бир окуучунун ошол талантын баамдап, байкап, ошол ар түрдүү баягы кружокторго берсе, балдар ошол бош жаткыча бир өзүнө кызыккан иши менен алек болсо, баягы баланын да өнүккөнүнө, ар тарапта өнүккөнүнө жакшы жардам берет. Анан силер дагы ошол ыйык орозо айында орозоңуздар кабыл болсун. Сизге да рахмат, бизге ошо чакырууга кайдыгер карабай, ошол чакырып койгонуңуздарга. Анан Баяманга да ийгилик каалайм. Баяман ошол сабак жагынан дагы мыкты, ошо чыгармачылык жагына да көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Өркүнүң өсө берсин. Азамат мынакей окууну дагы таштап салбай, аны дагы алып жүрөт экен, ырдан сырткары дагы ар кандай конкурстарга катышып жүрөт экен. Ийгилик каалайлы. Баяман, сен дагы жакын адамдарыңа, досторуңа, балким ата энеңе дагы салам жолдой кетесиңби? Апаңдын аты ким? Апаңдын атын атап кет. Менин апамдын аты Айзат. Атаңдын аты ким? Атамдын аты болсо Алай. Дал ушул биздин студиябыздын мейманы Баямандын атасы Айзат, жана ошондой эле апасы Айзат, атасы ким дедиңиз? Алай. Алай мырзага ысык саламдарды Баяман жолдоп жатат, мына ушундай Баяманга дагы жол көргөзүп, эжекеси Марина эжекенин дагы сунушун четке какпай, мынакей ыр жаздырып беришип эл алдына чыгышта дагы ата апасынын дагы салымы чоң турбайбы. Андыктан ийгиликтерди каалайбыз. Баяман, окууларыңа дагы деги эле ойлогон ой максаттарың баары орундалып, ар дайым эл алдында жакшы талантыңды тартуулап жүрө бер. Биз болсо программабызды улантабыз. Силерге дагы ийгилик, Марина эжеке, ишиңизде ийгиликтер көп болсун. Дал ушундай Баяман өңдүү, мыкты таланттуу ырчыларды дагы эл алдына ар дайым алып чыга бериңиздер. Программабыз уланууда, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү студиябыздын мейманы Баяман Ильязов болду. Номер 11 гимназия мектебинин 2А класснын окуучусу жана мугалими Маденова Марина Турдубековна бизде мейманда болду. Дал ушул биздин студиябыздын мейманы окуу керемет тарабынан уюштурулган изилдөө долбоорунан окуйбуз, жаратабыз жана изилдейбиз конкурсунун катышуучусу жана областта 1-орундун жеңүүчүсү бизде студиябызда мейманда болду. Ал эми биз алдыга карай сапарыбызды улайлы. Кийинки рубрикага да кезек берели. Пайдалуу кеңештер рубрикасынан кийин кайрадан эфирибизден жолугабыз.